ошо финансисттер анан үй курабыз деп башташты. Курулуш тармагыны коррупция менен чачы менен кирип кеткендер, башыга чейин кирип кеткендердин Гектеби? Ооба, могул. Ар бир жашоого келген адам, анын ичинде өзгөчө кыргыздар сөзсүз түрдө бул дүйнөгө жаралган соң 3 миссияны аткарышы керек деп айтабыз. Алар дарак отургузуу, бала төрөө жана там салуу. Бирок Кыргызстанда бүгүнкү күндө учурда азыркы кырдаалды эсепке алганда, эми илгертен бери уланып келаткан кырдаалды эсепке алганда, биздин айлык маяна менен там салуу өтө кыйын, оорчулукка турат. Ошон үчүн банктар аркылуу ипотекаларды кандай шарттарда алууга болот? Мен өзүм жөнөкөй Кыргызстандын жараны катары, жөнөкөй мамлекеттик кызматта иштеген кызматкер катары ипотека алууга аракет кылып көрөм. Негизинен Улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстандын республиканын ичинде 24 коммерциялык банктар бар экен. Алардын ичинен толугу менен 100% мамлекетке караганы бул биз турган РСК банк жана Айыл банк экен. Эмне үчүн бул банктардан баштайбыз? 100% мамлекеттик болуп туруп, ошол мамлекетте өлкө ичинде жашаган жарандар үчүн кандай шарттар, жеңилдиктер бар, баарыбыз чогуу күбө болуп таанышабыз. Алдын ала кат менен кайрылып, уруксат кагазын албаган соң РСК банк ичинен тартуу мүмкүнчүлүгү бизде болгон жок. Ансыз да жалпыга жашыруунсуз берилген маалыматты камерага айтуудан эмнеге баш тартканы биз үчүн бүдөмүк. Не снимайте, да? РСК банкка кирип чыктык. Негизи мамлекеттик ипотекалык компанияны эсепке албаганда банк аркылуу банк тарабынан түздөн-түз бериле турган ипотеканын шарттарын сурадык. Анын негизинде эгер мен Бишкектин чегинде 1 бөлмөлүү же 2 бөлмөлүү орто эсеп менен алганда $40,000 батир же жер там ала турган болсом, анда 5 жылга чейин 18% менен берилет экен дагы. Биринчи төлөм сөзсүз түрдө 40% болуш керек экен. Андан кем болсо берилбейт экен. Элестетиңиз, $40,000 40%-ын дароо төгүп, 18% менен 5 жыл калсаңыз, ошондо сиздин ай сайын тапкан айлык маянаңыз 140,000 сомдон кем болбошу керек экен. 5 жыл ичинде ай сайын 69,545 сомдон төлөйт экенсиз. Элестетиңиз, толук кандуу 100% мамлекетке баш ийген, мамлекеттин карамагында болгон, мамлекеттик деп эсептелген РСК банкы аркылуу ипотека жөнөкөй эл үчүн эмес экен, Кыргызстандын жарандары үчүн эмес экен. Эми биз экинчи толук мамлекетке баш ийген Айыл банкынын шарттары кандай, биргеликте аныктап сурап көрөлү. Экинчи мамлекеттик Айыл банкынын шарттары дал ушундай. РСК банктын эрежелеринен эч кандай айырмачылыктары жок экен. Бул съемканын жүрүшүндө мамлекеттик ипотекалык компаниясында 4 жылдан ашуун эмгектенип, андагы былыктардын баарын билген Тайманбай Кайраны ачык айткан Чынар айымга туш болдук. Программанын өзүнүн аты жеткиликтүү турак жай болуп атпайбы, 2015-20 депчи. Мунун атында эле негизи жеткиликтүү болуш керек да. Жеткиликтүү турак жайды кандай алсак болот, кандай жетсек болот? Бул только куруу направление менен да куруш керек үйлөрдү. Мамлекеттик ипотекалык компания жалаң финансисттерди жумушка алышты. Өзү дагы баягы председатель биринчи Жээнбаева келди, ал дагы банковский сектордон келди. Анан алар болсо бул бүт болгон иштин баарын, иш аракеттин баарын деле ошо банковский системага буруп кетишти. Анан только баягы ипотека направлениясы. Бирок баягы госзаказ болгондон кийин, үй куруш керек болгондон кийин ошо финансисттер анан үй курабыз деп башташты. Анан эми
каждый адам өзүнүн иши менен заниматься этиш керек да. Бул баягы эки багыт болуп аткандан кийин инвестиционный багы направлениясы, анан сырткары ошо инвестицияларды привлекать этип келип турак-жай куруш керек деген направление болгондон кийин негизи большой акцент негизи курууга коюш керек болчу да. А булар болсо алып туруп эле баягы финансовый кредитный системага буруп кетип атышпайбы. Ал болсо оңой. Ал жактан акча табыш оңой. Элдерге тупо под процент кредит бересиң дагы, анан аны болсо салып коюп отура бересиң. Аяктан мындай особо ума труда, особо им не нужно, да. Анан аларга анан куруу маселеси дагы коюлду. Анан Жыйынбаева кетти, анын ордуна Шамкеев деген дагы ошо финансовый сектордо иштеген кишкен. Ал дагы бизге бир 2-3 жылдай председатель болуп келди правление. Анан ага деле куруш аябай оор маселе болуп калды. Заместительдердин баары тең финансовый кредитный системадан келген сотрудниктер. Алар курууну билбейт да. Анан куруп баштаган ошол экинде анан тендерсыз эле проектно-сметный документацияны эле 5 миллион сомго алышты. Без тендера. Жөн гана сметалык долбоорго 5 миллион коротуп, андан кийинки ар бир иши дагы андан эселеп кымбат бааланып. Айтор үй курабыз деп МИКтин ашмалтайы чыкты. Банкирлер курабыз деген курулуштун дайыны жок, 2 жыл туруп жеке компаниялардан арзан курууга багытталган мамлекеттик үйлөрдүн баасы алардан 2 эсе кымбат болуп чыга келди. Баасы 64 000 квадратный метр, 64 000 сом болуп чыгып келди нарында. Это биздин бияктагы эң баалуу авангард стройлор салган баага түшүп калып атат да, ал мезгилде $1000 ашып кетип атат. Правоохранительный органдарга берди, биз билебиз, ал квадратный метри уже отделкасы менен $350–400 себестоимость чыгат да. Тем более жер бекер. Анан ошол эки үй 64 болду. Анан ошондон эми биз депутаттарга жазып баштадык. Журналисттер келсе, кыйратып атабыз, минтеп атабыз деп проценттерди түшүрүп атабыз. Анан баардык катмарларга доступный болуп калганда эле баягы ошол элдердин баары тең эле бизге колл-центрга жыйылып эле отуруп калышат да. Ала албай жүргөндөрчү, жана тизмеге кирип алып ала албай ыйлактап жүргөндөр толтура. Анан ошол кишилер менен биз иштейбиз да. Анан ошол эки көйгөйлөрдү бар эле руководствого айтсак эле бизди оппозиционерлер деле жаман көрүп бизге пугунтук боло баштады да. Сөзүн ача. Ошентип анан булардын жанагы финансовый нарушениялар боюнча, жанагы нарындагы салынып аткан үйлөр боюнча биз парламенттеги ошондогу депутаттарга Никитенко канча жолу кайрылдык. Ушундай болгон баягы чындыкты алдыга алып чыга турчу жакшы депутаттарыбызга укук коргоо органдарына байланыштырбы? Анан алар болсо генеральный прокуратурага кетиришти. Генеральный прокуратуранын негизи надзорный орган болгону менен алар акционерный обществолор даже госдоласы 100% болсо да генеральный прокуратура караганга укугу жок экен. Алар болсо Финполго кетирип. Мына бүгүнкү учурда 4 иш ЕРППга зарегистрировано болуп турат. Без движения. Курулуш тармагы оңой эмес экенин түшүнгөн эсепчилер үй курабыз деп баштапкы коюлган МИКтин астындагы милдеттен баш тарта баштады. Президент айтты, мамлекеттик ипотекалык компания үй курбаш керек экен, только кредит менен заниматься этиш керек. Биз курулуштан баш тартабыз деп туруп, анан жанагы эки үйдү мэрия Бишкек менен Нарындын мэриясына өткөзүп бермей болду да. Анан биз как это? Жакта уже элдердин список, особенно Бишкектики, Нарындыкы дагы анча востребованность жок болуп атат, потому что немеси невыгодно болуп калды. Хотя уже айтып атпайм мен до конца не дошла, Нарындык боюнча 64 квадратный метр деп жаздыктап атпайбызбы, ошондо под усиленным контролем депутатов и Генеральная прокуратура иш козгоп ачып коюшту да. Анан жаңы состав строительный, отдел капитального строительства, жаңы состав келди да, алар усиленно түшүрүп, анан под жестким контролем немени квадратный метрди 32 тегерегине түшүрүштү квадратный метрге. Түшүрсө болот экен да. А если биз ошол маалда унчукпай отуруп алсак, 64төн эле завод этип коюшмак. Ал кездеги мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун кабылдамасына байма-бай каттаган МИКтин төрагасы Абдыжапарова ишти өз пайдасына оңунан чечип, курулуш милдетин госстройго оодарып, өзлөрү жөн гана инвестор издеп, мамлекет, банк жана элдин ортосундагы ортомчу мекемеге айланат. Алар карашпайт, сен мугалимсиңби же болбосо бир министерствонун бир отделдун заведующийсиңби же жогорку кеңеште эксперт начальник отдела управления болуп иштейсиңби. Самое главное тизмеге кирдиң, тизмеде турасың.
Анан соответственно кимдин баягы төлөмдөрдүн мүмкүнчүлүгү жөнөкөй мугалимдики же врачтыкы привлекательныйбы же болбосо андан жакшы зарплатада отурган министерство ведомствода отурган сотрудниктердики ошентип атып иргилип келип действительно конечно жакшы суммаларды только жакшы жакта иштеп анан жакшы зарплата алгандар алып калат да. Отдел кадров бар болчу Замира Быковна. Ал бара биздин серый кардинал да. Серый кардинал болчу. Анан ал кишиге жаккандар жакшы зарплата алышчу. Ал кишиге жакпай калгандар болсо эптеп ылдый болчу. Анан мен башынан жакпай калдым, өзүмдүн баягы установленный мнением бар, мен да аябай принципиальный адаммын да. Ошол эки принципимен кайткан жокмун. Анан руководитель колл-центра болуп иштеп турган кезде дагы простой специалисттин зарплатасын алып отурдум. Секрет 22 миңдей ошондой колума алчумун. Бул эң низкий зарплата. А так ведущий специалисттердики, допустим, 30ка барат. Главный специалисттердики 40ка барат. Начальник отделалар ошол мезгилде 70ке барчу. Зам председательдер болсо 80-90 алышчу. Андай айлыктарды ким коет алар? Өзлөрү коюшат, өзлөрү жана фугилер менен, акционерлер менен, совет директорлор менен согласовать этип коет. 40 кишиге биздики целый начальник отдела бар болчу кадров. Ошол эки эжекебиз бир 70 миңдей зарплата алчу. Ошол мезгилде анан кийин аны ведущийге түшүрдү. Жалгыз эле бир подчиненный жок, отдел болуп эле жалгыз начальник болуп отурду. Ал киши өзү баягы пенсионный возрасттагы 70ке барып калган айым, анын еще пенсиясы бар. Всю жизнь кредитный учрежденияларда отдел кадров болуп иштеп келген, жакшынакай пенсиясы бар. Андан сырткары булар выслугалет деп коет. Канча кредитный учрежденияда көбүрөөк иштесең, ошо менен сага коэффициент коет дагы, анан выслугалет деп ушу көбүрөөк берилет да. Ошондой ошол эки апабыз эле, ошол эки эжекебиз эле 90-100 миңге чейин алып койчу. Анан еще деген неме деп коет, премиальныйлары бар, ежеквартальный. KPI деп коет. Алар болсо деген 3 зарплатаны бириктирип туруп, анан ошол экини баягы коэффициентке бөлөт, 3кө бөлөт, дагы бир зарплата алып калышат да. Жалаң жогорку айлыкка иштеген кызматкерлер карапайым калктын көйгөйүн түшүнмөк беле. Башында жакшы эле жеткиликтүү турак жай деп жарнамалык роликтердин түрүн тарткан МИК кийин багытын өзгөртүп, милдеттеринен кутулуп, айтор жогоруда айтылган 90-100 миң алып жайдары иштеп калышты. Үстүндөгү негизги иш багыттары булар: жеткиликтүү баада эконом класстагы турак жайларды куруу. Чынар Айымдын сөздөрүнүн аныктыгын тактап, бул багытта толук маалымат алуу үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы менен байланышууга аракет кылдык. Бирок убакыт тар, маанилүү жумуш көп деген жооп алып маек берген жок. Мекеменин пресс катчысы Мелис Эржигетов маектешүүгө макул болду. Ал аркылуу МИКтин мурдагы 2015-2020 жылдар аралыгындагы жасаган алгылыктуу аракеттери, анын жыйынтыктары, жаңы программадагы өзгөрүүлөр кандай болот, ипотекалык компаниянын кемчилиги жана артыкчылыгы тууралуу толук маалымат берет. Өз турак жайын куруп же бүтүрүп алууга ипотекалык насыяларды берип жатабыз. Алло, Мелис байке, сүйлөшө аласызбы? Ооба. Эмне өзгөрүүнү киргизип атасыздар? 2021 жана 2026 жылдарга багытталган программа менин үйүм деп аталат. Бул долбоордо ошол каржы булактарын бюджеттен азыраак алып, көбүрөөк инвесторлар менен иштешип, көбүрөөк ушул чет жактан тартуу болуп атат да, чет жактан ошол башка механизмдерди колдонуп, ипотекада бүгүнкү күндө алам деген жарандардын саны 8 миңден ашык. 8 миңден ашык жаран даяр ипотека алуугачы. Ал эми бюджет жылына берген акча каражаттын суммасы 500 миллион сом. 500 миллион сом. 500 миллион сом. Жылына. 500 жылына. Былтыры 500 миллион сомдун дагы толугу берилген жок, 420 миллион сом эле берилди. 500 миллион сом бул деген 420 гана кредит дегенди билдирет. Ошондо ал жакта 8 миң кишиден
410-420 гана киши ала алат дегенди билдирет да. Ошондо буга чейинки жана биринчи 2015-2020 программасында ипотекага жылына 400дөн киши алдыбы? Жок, ал учурда мамлекеттик ипотекалык компания биринчи жылдардын ишин баштаганда каржылоо маселеси жакшы каржыланган. Андай маселе жок. 5 миллиард бөлүнгөн, Жок, 3 миллиард 300 миллион сом каржыланган. 3 миллиард 300 миллион. 3 миллиард 300 миллион сом бюджеттен берилген. Бюджеттен берилген акча бизге кредит менен берилет. Бекер берилбейт да. Аны биз кайра кайтарабыз бюджетке. Бюджеттен акча бөлүнгөндө аны да бизге процент көргөндө атпайсызбы, пайызгачы? Ооба. Ал канча пайыз менен? Эми ал башында эң биринчи Өкмөткө канча пайызы, банкка канча пайызы кетип атат ошону? Эң башында 6% менен берген. Ошондуктан 6% менен бергендиктен ипотеканын ставкасы, эң биринчи берилген ипотекалардын ставкасы 14%га чейин болчу. Анан кийин түштү. Анан бюджет дагы, өкмөт дагы акырындап түшүрүп баштады. Кредиттичи бир түшүрүп бүгүнкү күндө азыр 2 алардыкычы. Ошондуктан биз дагы түшүрдүк мына. Ошентип түшүп келип мына 6-7-8ге түштү да. Өкмөткө 2% болсо, мисалы 6 минимум десептейлик, калган 4% кимге? 2% банкка, Жок, ал жерде банктардыкы 4% кетип атат жакачы. Банк 4 алып атат, МИКтин пресс катчысы берген маалыматты кайрадан изилдеп, кызык фактыга туш болдук. Ал айткандай, башында мамлекет жогорку пайыз койбоптур. Алгачкы күндөн мамлекеттен 5%, бирок ал 2016-жылы 3%га, кийинчерээк 2%га түшүрүлгөн. Банктан ошол эле 4% коюлганын, калган пайыздар толугу менен МИКке багытталаарын тактадык. Мамлекет, банк жана элге ортомчу мекеме МИКке мынчалык жогору пайыздар эмнеге багытталат? Ортодо элдин капчыгынан ашыкча каражат жеген МИКтин пайдалуулугу күмөн жаратат. Бүгүнкү күндө 6, 7 жана 8% менен берилет деп убадаланууда. Мамлекет 1%га түшүргөн, банк баягы эле 4. Бирок бюджет кызматкерлери көбүн эсе 8% менен алат. Ошондо 1% мамлекетке, 4 банкка, кайрадан эле калган 3% ипотекалык компанияга багытталат. Сизде дагы суроолор пайда болдубу? Түздөн түз тобокелчилик жоопкерчилигин алгысы келбеген МИК жарым жүгүн банктарга артты. Ал эми ар бир банктын жеке шарттарынын ордугу насыя, ипотека алым деген жарандарга жакшы эле маалым. Очойгон көлөмдөгү биринчи төлөм, асман баасын чапчыган айлык маянага болгон шарт канчалаган мекендештерибиздин арманына айланган. Эгерде жаран төлөй албай калса ипотеканы кандайдыр бир себептер менен, ал учурда бул жерде мамлекеттик ипотекалык компания ошол жарандын банктын алдында төлөй албай калгандыгы үчүн жоопкерчилиги жок. Ооба. Түшүнүп атасыңар, Ооба, буну билем. Жоопкерчиликти албайт. Жаран өзү тикелей банкка жоопкерчилигин астына тартат. Банк биз менен келишим түзгөндө ошол рискти мойнубузга алабыз деп банк менен келишим атайын генералдык келишимге кол койгонбуз. Ошондуктан банктын өзүнүн талабы бар. Турак жай куруу жок. Инвесторлордун каражатына курулган үйлөр жок. Бюджеттен каржыланган мамлекеттик кызматкерлер үйлүү болуп жыргап кеткенин деле көргөн жокпуз. Баягы эле капчыктуулар гана албаса, калганы мурдагыдай эле баатирлеп көчүп жүргөндөр. Мамлекеттик ипотекалык компания курулуш тармагындагы профилдүү орган эмес. Бизде профилдүү орган бул госстрой, госорган бар, ал куруш керек. Бирок мамлекеттик ушул программага курулуштагы кирип калгандыктан куруп да көрдү. Бишкекте Туңгуч микрорайонунда курду, Нарында 2 шаарда курду. 2 үйдүн курулушуна 330 миллион сом. Биринчи 2 жылдыкта курулган үйлөр, кийинки 3 жылдыкта эмнеге үйлөр курулган жок, ошолмойдон токтотулуп калды дагы. Анан силер жөн гана ортомчунун ролун аткарып калдыңар. Неге? Эми мына эң негизги сонун суроо ушул. 330 миллион сомду ушул 2 үй, көп кабаттуу үйдү куруу үчүн биз 2 жылдан ашык күттүк.
2 жылдан ашып күттік. 2 жылдан ашып күттік дағы жиынтығында біз 180 квартира алдық. Біз анализ қылып шықтық. Бұл жерде эми банкирлер иштейт да, акчанын кантип санашты жакшы билет. Анан алар курулуш тармагын анализдеп чыкканда, бул курулуш тармагы өзүнүн таптакыр натыйжасы жок экендигин далилдеген иш жүзүндө көрсөттү. Эмнеге натыйжасы жок? Баш оорусу көппү? Баш оорусу көптөн мурда жыйынтык каалагандай болбой атат. Жыйынтык. Бирок анда деген 4% банктарга кетип калып атпайбы? Ашыкчачы кеп ошого такап атам да менчи. Банктарды орточо кылып, анан аларга ашыкча каражат кетирбей, үйлөр ГИК тарабынан, тим более тиги жерлер мамлекеттен бекер берилип атса бөлүнүп. Анан үйлөрдүн баасы, батирелердин баасы бир топ арзаныраак болмок да, сиз өзүңүз айткандай 32 000, азыр минимум 55 000ден жогору да квадрат метричи. Анан ушул маселени силер неге ГИК чечүүгө кызыктар эмес? Эмне үчүн баштапкы коюлган максатты аткарбай, үй куруунун ордуна тиги банк менен элдин ортосуна ортомчу болуп кызмат аткарып калды деген суроо болуп атат. Бүгүнкү күндө мындай да, курулуш тармагыны коррупцияга чачы менен кирип кеткендер, башыга чейин кирип кеткендердин ГИКтеби? Мол, биз мамлекеттик ипотекалык компания карамаш полностью против. Түп тамырынан бери курулушка каршыбыз. Бишкек жана Ош шаарлары үчүн мамлекеттен бөлүнгөн 3 миллиард 300 миллион кайга куруп жатат. Германия өкмөтүнүн аймактар үчүн берилген 3 миллиард 300 миллион кантип сарпталды деген суроолор ачык бойдон. Бизге акчаны Минфин берет, биз ал акчаны ипотекага жарандарга берип атпайбызбы? Ипотекага берип атабызбы ошону? Ошо бергенде эгер жанагындай көйгөйлөрдү, маселелерди жана банк койгон шарттарды чече албагандан кийин же түздөн түз силер аркылуу алынбагандан кийин мамлекет менен банктын ортосунда ортомчу силердей дополнительный кызматтын эмне кереги бар деген суроо болуп атат. Эгер силер жарандарга банкка условия коюп, шарттарыңарды жеңилдеткиле деп элге мындай жеңилчиликтерди көрүү боюнча аракет кыла албасаңар, анда силердин эмне керегиңер бар? Силер мамлекеттин сейфиндеги акчаны алып барып банктын сейфине салыш үчүн иштеп атасыңарбы? Функцияңар ошол да турабы анда? Жок. Ошол экен да. Сиз айтып атпайсызбы, бизге мамлекет берген акчаны биз элге ипотекага беребиз деп атпайсызбы? Сиз элге ГИК берген жок, банктар берип атпайбы? Банк аркылуу силерден алынып атат. Мамлекеттин акчасы. Биринчи багыты ошондой болуп атат. Биринчи багытын биз өкмөттөн алып, кыскача айтканда ортомчу кызмат экен. Экинчиси донордун акчасы. Экинчиси бул атайын мына Германиянын өкмөтү менен 3 миллиард сомдон ашуун инвестиция алып келинген. Ошону жалаң гана региондорду өнүктүрүү үчүн берип атабыз. Мамлекеттен 3 миллиард 300 миллион сом берилди. Бул акча сыртта турат, эсептебеңиз. Мындан сырткары 3 миллиард 300 миллион сом бул Германиянын акчасы өзүнчө турат. Германияныкы. Булар колдонулган жокпу, турабы? Бул акча этап транш менен каржыланып атат, колдонуп атат. 2020-жылы канчасы колдонулду? 342 ипотека берилди аймактарда, 400 миллион сомдун тегерегинде. Ошондо силерде азыр запаста каражат бар экен да? Бизде азыр айыл аймактар боюнча, экинчи багыт боюнча жана эгер ушундай каражат уже келген болсо, силердин эсепте бар болсо, анда эмнеге жанагындай толтура киши тизмеге кире албай көп жылдан бери күтүп атышат? Баарына бере турган каражат бар болчу экен да, эмнеге колдонулган жок? Ал багыт бюджеттик тармактагыларга берилбейт. Бишкек менен Оштон берилбейт. Эң негизги максаты ошол. Аймактагылардын баары алып атат, калбай эч ким. Аймактагылардын алып атат, талаптарга туура келгендер. Үчүнчү милдет кайсыл? Силердин аттырган милдет бүгүнкү күндө мына атайын жанагы мен жана айтылгандай, жаран өзү чогултат, жарым немесине чейин үйдүн жарымын өзү чогултат, жарымын. Ал силердин милдет эмес да, аны силер аткарган жоксуңар. Жаран үчүн силер чогултуп аткан жоксуңар. Ар бир жаран өзү чогултуп атат. Берип атпайбызбы? Ал эмне үстүнө пайыздык үстөмдүк менен кошулуп турабы анын банкка салган акчасы же кандай? Жыл гана топтолобу? 3% жылдык ставка менен кошулуп турат. 3% жылына кошулат. Ал банктардын өзүнүн да функциясы бар да, андай негиз элечи, силерсиз элечи. Эми ал банк ипотекага антип бербейт да, бир дагы банкка. Сен мисалы үйдү менин немемден толтур 50%га чейин. Жок, чогултуп анан эме чыгарып алып кайра төлөй берет да. Айырмасы жок дегеним да.
ошол эле акча чогулат. Жок, эми бул жерде атайын программа болуп атпайбы? Негизи өкмөт тарабынан ошо жеткиликтүү турак жай программасынын ишке ашып кетиши үчүн аябай жакшы шарттарды түзүп берди да мамлекеттик ипотекалык компания. Акча башында бесперебойно келип атты. Акча бүт болгон баягы иштегенге эмне шарт болсо, ошол шарттардын баарын жакшынакай түзүп берди да. Анан бунун баары тең деген жанакынча акча выделять этип аткандан кийин негизи ошол экини жакшынакай алып кетип, мына бүгүнкү учурда жада калса баягы национализированный Бишкекте участоктор көп экен да, ошол участокторду бекер беребиз деди. Ана биз айтып атпайбызбы, жана участок бесплатно келсе шаардачы, то ал салынган курулган үйлөрдүн дагы баасы еще төмөн болмок да, рыноктон 2 эсе арзан болмок да. Вот ошол эки мезгилде колго алып, жакшынакай проектин алып, айтып атпаймынбы, жанагы проектиси 5 миллионго алган проектиси жараксыз эле болуп калды. Просто взяли, тупо списали, да, и вот ошол эки эмгичекке эч ким жооп бере элек. Мына азыркыга чейин финполицияда иштер аябай көп деп бир эки жолу чакырышты бизге, бирок ошол экинин баягы чекит коюла элек да.